Мисалы, китептер боюнча бир эле орус тили китеби 7-классты 3 автор менен Кыргызстанда окутуп атабыз. Бреусенко, Задорожная, Баранов. Тандап ал деп атабыз да. Тандап алып окут. Каалаганыңды окут деп атабыз. Ушу кантип болсун? Ушу жерде отургандар баарыбыз, мына вице-премьер министр, министрлер, Советтер Союзунда бир эле орус тили менен окуп чыкканбыз 7-класста. Бир эле автор болгон. 2 автор, 3 автор менен тандоо берген эмеспиз. Мисалы, кыргыз адабиятынан 6-класста Мусаев менен Муратовдун экөөнүн каалаганын тандап ал дейт. Ошондой эле кыргыз тили 7-класс боюнча Мамутов менен Үсөналиевдик. 6-класста Үсөналиев менен Алымова каалаганын тандап ал дейт. Алмаз Кушубек, сиз экөөбүз убагында 7-класстын бир эле китебин баардык Кыргызстан территориясында окуп өнүгүп ушу даражага жеттик. Математика деле баардык. Ушуну бир жөнгө саласыздарбы? Эмдиги жылы. Айткылачы бир эле. Анан урматтуу өкмөт. Болгондо да 3 китеп 3 башка темада 3 башка тышында укулаттар менен окутат экен. Балдарды жинти кылып бүтмөй болдук. Ушуну бир мен жеке көзөмөлгө алып ар дайым айтам эми. Сиздер да ушуну көзөмөлгө алып Алмаз Кушубекович. Бир эле типография мына учкундан эле чыгаргыла да. Көрүнгөн типография көрүнгөндө коюп, тиктокко коюп алып, булар галдирби деген жана бир роликти коюп алып ушуну бу галдир болуп калганбы деп шылдыңдап ит кылып атышат. Ушуну да бир карап берсеңиз эмдиги жылкы бюджетке. Аябай ушул принципиалдуу маселе да, Алмаз Кушубекович. Мына Султанбай Абдурашидке теке секирик принципиалдуу маселе болсо, бул кишиники, меники мындан ары ушул китеп принципиалдуу маселе болот да. Постоянно айтамын мен, иретке келтирмейинчи.